Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума күнүбүздү куттуу, мубарак, берекелүү кылган болсун Аллах субханаху ва таала. Жума күнү бардыгыбыз билгендей, чындыгында ыйык күн. Жума күндө дуалар кабыл боло турган күн. Жума күндө көп салават айта турган, пайгамбарыбызга жакындай турган, дагы ушундай көп улуу соопторго жетише турган күн. Жума күндө бир бекитилген убакыт бар. Ошол убакытка биздин тилегибиз, оюбуз, дуабыз туш келсе, токтоосуз кабыл боло турган улуу күн. Аллах таалам куттуу, мубарак кылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын улуу бир хадисинен баштагым келди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул хадисте бизге мындай деп баяндады: Аннан набия саллаллаху алейхи ва саллам قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم. صدق رسول الله. Бұл хадистин манисинде Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: кимде ким үйүнөн дарат алса, үйүндө тазаланса, дарат алса, андан кийин сумма мада иля байти мин буютилла, Аллах Тааланын үйлөрүнөн болгон бир үйдү, мындан келди, мечитти көздөп жөнөсө, ал мечитке жөнөгөндөгү максаты ли яқудия фаридатан мин фараидилла, Аллах субханаху ва таала фарз кылган ибадаттардан бир ибадатты аткаруу үчүн Аллах Тааланын үйлөрүнө жөнөсө дейт. Канат хутватуху ихдаха тахутту хатиатан. Ал адамдын үйүнөн дарат алып, Аллах Тааланын фарздарынан бир фарз аткаруу үчүн мечитке жөнөгөн адамдын бир кадамы, бир таштаган кадамы анын катааларын өчүрөт. Экинчи бир таштаган кадамы тарфау даражатан, ал инсандын даражасын көтөрөт дейт. Не деген улуу хадис. Биздин мечитке жума намазын окуу үчүн, башка ибадаттарды аткаруу үчүн үйдөн дарат алып, ихлас менен чыкканыбыз, канча кадам таштап келебиз. Ар бир кадамыбызда ушундай бир улуу жакшылыктар бар экен. Ниет кылсак, бир кадам таштайбыз, Аллах Таалам күнөөнү, каталарды кечирип турат. Экинчи кадам таштайбыз, Аллах Таалам даражаны көтөрөт. Кайрада бир кадам таштайбыз, Аллах Таалам күнөөлөрдү, кетирген кемчилдик, каталарды өчүрөт. Дагы бир кадам таштайбыз, даража. Ар бир таштаган кадамыбызды эсептесек, өтө улуу сооптор бар экен. Иншалла биздин бир эле мечитке келип кетүүбүздө не деген улуу жакшылыктарга жетишебиз. Эми урматтуу жамаат, кийинки учурларда баарыбызга белгилүү болгондой, жума окулган мечиттерибиздин тегерегинде көп сөздөр жүрүп атат. Кээ бир адамдар, айрыкча аял заттары же башка жумага келбегендер, унаалары менен сырттан келген коноктор мечиттердин тушуна келгенде унааларын айдап өтүү, башка ар кандай кыйынчылыктарга, жол тосулуп калган нерселерге, тыгындарга алар дуушар болуп калып, анда бу мусулмандар да ушундай тартипсиз эле машиналарын кое береби, унааларын көрүнгөн жерге токтотуп кете береби деп, башка жерлерге биз жыйынга барган учурларда ушундай сөздөрдү көп угуп калып атабыз. Мына азыркы хадистен урматтуу жамаат жыйынтык чыгарып, пайдасын көздөп, унааларыбызды балким жума күндөрү, Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө мына мамлекетибиз
автобустарды каттатып коюп, унабызды үйгө эле коюп коюп, таратталып, ар бир кадамыбызды эсептеп басып келсек, эмне деген бош бүгүн ишибиз жок кишилер жуманы ихлас кылып басып келсек, кадам таштап келсек, бир кадамыбыз даражабызды көтөрүп турса, бир кадамыбыз күнөөбүздү кечирип турса, эмне деген кадамдар болот. Ошону менен шаарыбызда жума күндөгү тыгындарды азайтабыз. Андан кийин нар жагын ала турган болсок, мамлекеттик кызматта сааты менен иштегендер 12-де чыга калып, жумага келип кайра ишке жетиш барайын деп туруп, мешитке келгиче бир болуп бирден өтүп калса, уна токтото турган жери жок. Алар тиги жака коюп, андан кийин келип жумадан чыгып кайра баргыча аларга тоскоолчулук. Эгерде биз ошондой иштебеген адамдар үйлөрүбүзгө унабызды токтотуп коюп, автобустар менен же канча болсо деле басала турган болсок, жөө кадам таштап келсек, иншалла мечитибизге да, коомубузга да, тыгынчылыгыбызга да баардыгына биз шарт түзгөн болобуз. Эң негизгиси өзүбүздүн кадамыбыз көбүрөөк ташталып. Айла жок, машина менен, уна менен келип кала турган болсок да, балким алдында келгендер, уналарды алысыраак бир жерлерге токтотуп коюп, бир жөө басайынчы. Аллах Тааламан бүгүн ушундай жума күндө ансыз деле убактыларыбыз кыскарып кетип атат. Мурдакыдай эмес, күндөн күнгө убакыт кыскарып, иштеге үлгүрбөй атат. Кээ бир адамдар айтат, бир жумада экеле күн калыптыр дейт. Не келсе, дүйшөмбү күнү ишке жөнөйткенсиң, анан наркы күндөр белгисиз өтүп кетет, анан кийин жума күнү жумага жөнөп каласың. Башкасы билинбейт. Жумага бардың, анан 6-чы күн менен дем алыш күндөр дагы билинбей өтүп кетет. Дүйшөмбү күнү ишке жөнөйсүң, анан эле бир өтүп кетет, жума күн кайра келет, жумага жөнөйсүң. Кыяматка жакын Аллах субханаху ва таала убакытты ушундай тартып коет. Мына Ленинградда дагы бир шам, 1984-жылкы Шамдан калып кеткен шам бар экен да. 1984-жылы ошол жерде ошол шамды жагып койсо, бир суткада баякыл шам 24 саатта күйүп түбүнө жетчү экен да. Кудду эле ошол шамдардан калып кеткен шам бар экен. Бүгүн жагып койсо 24 саат күйсө, мынанча ашып калып атат дейт баягы шам. 84-жылы толук күйүп бүткөн шам бүгүнкү күндө ушунча ашып калып атат, толук күйбөй калып атат. Бул неден кабар берет? Убакыттын кыскаргандыгы. Анда биз жума күндөрүбүздө берекелүү кылып, кадамдарыбызды көбөйтүп, Алланын о дүйнөгө баргандагы бир соопторго иншалла аракет кылсак деген ой, урматтуу жамаат. Муну баарыбыз баягындай жума күндөрдө ишибиз жок, бир эле жумага барабыз дегендер колдойт деп үмүт кылабыз, ишенебиз. Ошону менен бирге, урматтуу жамаат, дагы айта турган нерсебиз, бизге баарыбызга белгилүү болгон 25 май бүтүрүү аземдери, мектептерди бүтүрүү, дагы башка айрыкча мектепте 9-классты, 11-классты бүтүрүп аткан кыздарыбыз, балдарыбыз, ушулардын таалими, ушулардын тарбиясы, буларга биз кантип таалим беребиз, тарбия беребиз. Жылынга, ар жылда ушул бүтүрүү кечинде карасаңыз эле жаңылыктардан бир бала айдоочу күбөлүк, уруксат күбөлүгү жок эле айдап кетиптир, анан барып бирөөнү сүзүп кетиптир. Ичинде 4 бар экен, 5-10 отургузуп алган экен, анын 3 өлүптүр, 2 калыптыр, 4 өлүптүр, 1 калыптыр, 1 сынып больницага түшүптүр, реанимацияда жатат экен. Ушул жаңылыктар биздин телевизорубузду, башкаларыбызды каптап калат. Анда урматтуу жамаат, эртеңки 25-деги акыркы коңгуроолор дейбизби, ушуларга балдарыбызга көңүл бурсак, балдарыбызга айтсак, унааларыбызды этият кылсак, көп учурларда ошо балдарыбыз тентектик кылып, үйгө коюп койгон ачкычын алып, унааны атасына билгизбей, уруксатсыз айдап кеткен учурларда көбүнчө ушундай кырсыктарга дуушар болуп калып атат. Бир канчалаган адамдар набут болуп калып атат, бир канчалаган адамдар майып болуп калып атат, бир канчалаган чөнтөктөргө, мал байлыкка зыяндар келип атат, бир канчалаган ортодогу ынтымакчылыгыбыз болгон. Исламдын эң негизги максаты ынтымакчылык,
биримдик болгон ынтымакчылыктын кеткендиги. Сен мындай айдап койдуң, сен тигиндей кылып койдуң, сен башка кылып койдуң деген бүгүнкү күндө ортодогу ынтымакчылыктарыбызга дагы чоң тоо кетип атат. Ошондуктан 25-индеги акыркы коңгуроолорго көңүл буруп, балдарыбыздын таалимин, тарбиясын карап койсок, урматтуу жамаат. Эми жол эрежесине келсек, жол эрежесинде кээде байкап калабыз. Адамдар келет дагы кызыл жол чырактын кызылынын күйүп турганын көрүп туруп, эки жакты карап, тиякта машина жок, биякта машина жок, дароо шуу айдап өтүп кетет. Андан кийин бизге диний кызматкер катары суроолор түшөт. Дамылла, ушул жол чырактын кызыл күйүп турганда өтүп кетсе эмне болот? Биз айтабыз, өтүп кетсе болбойт. Жок, бул дүйнөлүк эле ишпи, же о дүйнөдө да жооп беребизби? Аларга биз усул эрежеси менен жооп беребиз. Усул шариатта ошол усулул фикх деп усул эрежелер бар. Ошол эрежелерден чыкканда, урматтуу жамаат, иллат деген нерсе бар, хикмат деген нерсе бар. Иллат деген эмне, хикмат деген эмне? Буну кыргызчага которсак, иллаты себеп, хикматы данышмандуулук. Буну кандай деп түшүндүрөбүз? Адамдар сапарга чыкканда Аллах субханаху ва таала сапарда намаздарды кыскартууну бизге буйруган. 4 рекеттүү намаздарды 2 рекетке. Анан усулга салсак, эмне себептен биз жолго чыкканда, алыс жактарга чыкканда намазды кыскартабыз десе, себеби иллати сапар экен да. Иллат намазды кыскартуунун себеби сапар экен. Сапар болгондугу үчүн намаз кыскартат экенбиз. Данышмандуулук эмне? Данышмандуулугу хикматы эмне десе, хикматы сапарга чыкканда адамдарга кыйынчылык болот, ошон үчүн кыйналбасын, жеңил намазын окуп, жеңилдик болсун. Данышмандуулугу жеңилдик. Ал эми кыскартуунун себеби иллати сапар, хикматы жеңилдик экен. Бүгүнкү күндө адамдар айтышы мүмкүн, молдоке, дамылла, азыр деген унаа бар, учак бар, поезд бар, илгери ат эшектеп жүргөндө кыйналган болчу эле. Азыр эми зуу деп эле унаабыз менен барып келе атпайбызбы? Сапарда намазды кыскартпай эле койсок болбойбу? Азыр эми кыйынчылык деле жок, жеңилдик анчалык деле муктаж жок десе, усул эрежесинде биринчи орунда сактала турган экен иллат себеп. Бизди намазды кыскартуубуздун себеби эмне эле? Сапар болчу. Болду, сапар биринчи орунда тура берет дагы. Жеңил болдубу, учак менен учтуңбу, поезд менен бардыңбы, секирип эле бир заматта 500 км секирип койдуңбу, айырмасы жок. Негизи намазды кыскартуунун себеби иллати бизде сапар болчу. Ал эми хикматы, данышмандуулугу адамдарга жеңилдик болчу. Ошон үчүн иллат жогору турат дагы. Биз иллатты кармап туруп, кандай болсо дагы сапарда намазды кыскарта беребиз. Эми ушул эреже менен ала турган болсок, мисалы, ушул эле зына, Кудай сактасын, зына көчөгөндө адамдарга кандай жер бетине жамандыктар келет. Зынада себеби эмне? Никесиз аялга кошулууга тыюу салынуунун себеби эмне десе, зына. Иллати себеби зына. Хикматы, данышмандуулук эмне десе, тектин сакталуусу. Зына болгондо төрөлөт, анын атасы жок, теги жок, тек бузулат. Хикматы, данышмандуулугу текти сактоо. Дагы нарагыраак чукусак, данышмандуулугу зынадан бир жерден бир уул бала төрөлдү, Кудай сактасын, бир жерден бир кыз бала төрөлдү. Ана экөө бири-бирин тааныбайт, теги жок, кимдин экени белгисиз, экөө үйлөнүп алса, баягы бир кишиден тарагандар кайра эле үйлөнгөн болот. Ошондуктан бунун данышмандуулугу тектин жоголуусу, текти сактап калуу үчүн не болду? Себеби зына. Эми ошондо хикматы эмне? Иллати эмне десе, иллати никеси жок аялга кошулбаштын иллати эмне экен? Иллати себеби зына. Хикматы, данышмандуулугу текти сактоо экен. Бүгүнкү күндө адамдар айтышы мүмкүн, азыр деген медицина өнүктү, канынан алып башка кылып
tegin taap koysa bola berет, palandın balası eкен деп taap alsa bola berет deşi mümkün. Biz anda usul erecesi menen oşol jolga barbaştın sebebi emnelesi zina. Zina illat jogorу turat dagы. Biz danışmanlıkты buyaka koyup illatın karmap daima illati zinanın nemenin koşulbaşlıktın illati zina. Oşonduktan zina karmalıp tura berет. Narjak kanday bolgan taqdirda. Emi uşul dereceni biz jol erejesinde jol çıraqqa salabız. Jol çıraqta men gelip kızıl güygöndө toktoomdun sebebi emne dese jol çıraq. Jol çıraqtın kızıl güyüsü menin toktoomdun illati sebebi kızıl güyü. Alemi danışmandılık emne, hikmat emne dese kırsıktın aldın alu. Bul jakta kırsık turat. Kızıldan ötüp ketsen barıp biröөнү kagasın. Аны kakkandan keyin çöntөгüңө ziyan. Andan oorragı denenge ziyan, bir jereň sınat başka bolot. Andan oorragı janga ziyan, adam ölüp kalışı mümkün. Anan barıp ынтымакчылыкка ziyan. Sen mıntın, sen urup kettin, sen dep ortodogı adamdardın uruşu, janjalı, sottoşu başka olup durup danışmandılığı öte köp nersenin aldın algan eken oşol illat jol çırak, kızıl güyüsü eken. Bugün adamlar kebirler surap kalat, jana men aytkanday jol çıraktın kızılında gelip toktoyun desem damlam, tiyakta hiç kim yok. Biyakta ele boş eken, ötüp ketip atam öte vereyim mi? Biz aytabız yok. Danışmandılık tabılgan menen bizde illat jogorу turat. Sebep bizde jogorу turat. Biz sebep nele, toktoştun sebebi nelese kızıl güyü bolçu. Jol çıraktın kızıl güygönü boldu. Narakta kagışıp ketesinbi, kagışpaysinbi, narak eski alınbay. Bizge illat sebep birinci orunda tura beret. Oşonduktan kızıl güygöndө toktoybuz. Boldu. Emi suro düşöt. Bul işimiz uşul hikmat illatlarga toktolup biz illat dep, sebep dep kızılga toktolgonubuz. Bu dünya üçün elebi, ahiret üçün bu. Toktoşubuz emne wajip bolot. Bul ahiretke kalabı. Her bir wajip usul erecesi menen çeçilgen erecelerden bardığı wajip bolot. Wajip tatkarbasa kıyamatta kadimkidey bunun dağı joopkerçiligi var. Oşol sebepten hurmattуу elim jurtum kийинки учурларда kırsıktan öte köp adamlar nabut bolup atat. Öte köp adamlar mayıp bolup atat. Öte köp adamlar sottoşup ortodogı ынтымакчылыкка ziyan gelip atat. Oşol sebepten biz jol erejelerin daima taksaktabız gerek. Usul erecesi menen dagы bir sıra aytıp bergen bolduk. Anda jol erejelerin saktoo biz üçün mildet bolup eseptelinet. Kuday saktasın. Bul dagы nerse menen kıyamatка kandaydır bir surakka, kandaydır bir kemçildik menen barıp kalыбыздын aldın alaylı. Emi hurmattуу jamaat. İslam dini adamlarga mындай tınçlıktı alıp kele turgan din. İslam dini tınçlıktın, birimdiktin, oşondoy ele tınçlıkta, birimdikte, hukukta, bakwattуулukta jaşaşına kızıktar. Kudaydı tanıgan soň namaz oku, oroza karma öňdü Allah menen bolgon jeke mamilesi bolgondoy ele koomduk manidegi joopkerçiliklerde жүктөлгөн. Musulman adam uğurdabayt. Musulman adam aldabayt. Musulman adam uşaktabayt. Musulman adam biröөгө ziyan berbeyt. Musulman aytor bir ele bizdin dinimiz namaz, orozo, zeket menen gana çektelbeyt. Peygamberimiz aleyhisselam özünün berekeli hadisinde ad-dinu muamele dedi. Din bu mamile dedi. Dinimiz mamileken. Anda mamilelerde biz oňdaşybız gerek. Dinimizdin atı tınçlıktın dini. İslam, tınçlık. Anda daima adamlardı kim kanday olbosun tınçlıkka, birimdike çakıra beret. Bul jerde dagı biz ösüp kele jatkan, жаңа өсүп келе жаткан балдарыбызды дайыма жакшылыкка чакырып турабыз. Балдарыбыздын тарбиясына biz жоопкербиз. Кыяматта
балдарыңды кандай тарбияладың деген суроо бар. Ошон үчүн өсүп келе жаткан балдарыбызды бактым, ичирдим, жедирдим, кийим кечесинен кемтик кылбадым. Бул башка денесине жасаган мамилебиз. Руханий жактан биз не кылдык? Ошого тарбия бердикпи? Жакшы баланы тарбиялап кое алдыкпы? Балага тарбияны кандай бердик? Ушул кыяматта суралына турган нерсе. Ал ичирген, жедирген нерсе бул дүйнөдөгү мына курсагын тойгузуп, сырткы көрүнүшүн гана биз камсыздап койдук. Ал эми руханий жүрөгүн, көкүрөгүн биз камсыздай алдыкпы, жокпу? Ошого дагы көңүл буруп, балдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Кечеги жакындагы болуп өткөн окуя дүйнөгө бизди, Кыргызстанды кандай деңгээлде көргөзүп койду. Эми ол баарыбызга маалым. Ошондой учурда ар бир ата-эне ойлошу мүмкүн, эми балам жасап коюптур да. Жок, кыяматта ата-эне жоопкербиз. Кээ бирөөлөр келип калат, майып болуп төрөлүп калган же башка. Биз айтабыз, бул сизге Аллах Тааланын сыноосу болуптур. Эми сабыр кылыңыз, сабыр кылсаңыз Аллах Таала бул дүйнөдө мынандай жакшылыктарды берет дейбиз. Анда дени 6 саны аман, 6 мүчөсү аман, дени сак басып жүргөн толук мүчөлүү адамдарга сыноо эмеспи? Аларга сыноо болсо, анда дени сак адамдарга да сыноо. Себеби ошолорду көрүп, мени ушундай кылып майып кылып жаратпаганына шүгүр деп шүгүр айтабы? Аллах Таала ошого берип койгонуна, ушундай жакшылыкты берип койгонун сезип, Аллага ыраазы болобу? Ошол ден соолукту туура жолго пайдаланабы? Жокпу? Ал дагы сыноо. Ага берилген сыноо бизге да берилген. Бирөөлөр келиши мүмкүн, мен балалуу болбой калдым, балам жок десе, биз дароо айтабыз, Алланын тагдыры. Бул сизге Алланын сыноосу болуптур. Эгер сиз буга сабыр кылсаңыз, Аллах Тааладан о дүйнөдө жакшылык келет. Эми Кудайдын иши экен, сизди баласыз кылыптыр. Эми сабыр кылыңыз, бул Алланын берген сыноосу экен дейбиз. Анда суроо түшөт, бала берилгендерге сыноо эмеспи? Бала берилбегенге сыноо болсо, бала чакалууларга сыноо эмеспи бул дүйнө? Бала чакалууларга да сыноо. Кана эми мен бала бердим, кыз бердим, кандай кылып тарбияладым? Тарбиясы каякта бунун? Эмнени үйрөттүң? Эмнени кылдың? Тигиге бала бербей сынадым, сага бала берип сынадым. Берилген баланы Кудай Тааладан экен деп сен шүгүр кылып, бирок шүгүрүн адай эттиңби? Аткардыңбы? Анын шүгүрү эмне эле? Шүгүрү тарбия болчу. Алла берди деп туруп, биз анын шүгүрүн адай этип, Аллах Таалага ыраазылыгыбызды билдириштин жолун бир жолун эле балдарыбызга тарбия беришибиз керек болчу. Кыргыз эли ала турган болсок, биз айкөл элбиз. Кыргыз эли биз сабырдуу элбиз. Ал эми жалпысынан алганда Орто Азия эли, Орто Азияда жашап аткан элдер. Биздин Кыргызстанда көп улуттуу элбиз. Кыргызстанда жашап аткан баардык улуттар башка мамлекеттерге барганда биз бири-бирибизге жасаган мамилебиз менен, меймандостугубуз менен, ынтымакчылыгыбыз менен, меймандостугубуз менен, сабырыбыз менен, адеп ахлагыбыз менен эң зарылы Орто Азиядан келгендер кайсы улут болбосун, адеби, ахлагы, жүрүмү, туруму, сүйлөгөн сөзү, адамдарга жасаган мамилеси, дасторкондуулугу менен сөзсүз түрдө биз айырмаланып турабыз. Ошондуктан Кыргызстанды айкөл эл деп билет. Ал эми чындыгында кечегиндей учурларда кээ бир жаш балдар менен сүйлөшүп калсак, алар айтышат, алар кыйкырып сүйлөйт экен. Автобустарга түшүп алса бака-шака болуп кетишет экен. Анан мындай экен, кийими кир экен, башка экен деген да сөздөрдү айтып калышат да. Биз айтабыз, үлгү алабыз. Негизинен бизге үлгүбүз ким? Аллах Субханаху ва Таала айткан: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Сиздер үчүн эң кооз өрнөк пайгамбарда дейт. Мухаммад пайгамбарыбызда сиздер үчүн эң кооз өрнөк бар дейт. Өрнөктү биз пайгамбардан алабыз негизгиси. А бирок бүгүн пайгамбарыбыздын жүргөн турганын көрбөй китептерин окуп калдык. Ал эми адамдардан кандай үлгү алабыз десе,
жакшы адамдарды көрүп туруп биз ушундай болоюн деп ага тырышат экенбиз. Жаман адамдарды көрүп калсак, бул жаман турбайбы деп азан да үлгү алайлык. Кир жүргөнүн көрүп калсак, бул кир бокочо болуп жүрөт экен, кой мен таза жүрөйүн дейт экенбиз. Мен эки адамга бажага жолугуп сүйлөшүп калдым. Алар эмне дейт? Бирөөсү айтат, мен мурда тамеки тартчумун. Аябай тамеки тартат элем. Азыр Кудайга шүгүр таштап койдум. Кантип таштадыңыз? Эмне себеп болду сиздин таштаганыңызга? Бажам себеп болду. Кантип? Бажам конокко келди. Конокко келгенде мен кучактап, "Кел бажам" деп тосуп алсам, оозунан сигареттин жыты келип, мен кускум келип кетти. Байкын оозунан чыккан сигареттин жыты мени көңүлүмдү айлантып жиберди. Дароо ойлондум. Мен дагы бирөөлөр менен учурашканда, бирөөлөр менден ушундай жийиркени учурашат турбайбы? Кой бүгүндөн баштап таштабасам болбойт деп таштап койдум дейт. Биз эгерде алардын бака-шака болуп, биздин адепке, биздин менталитетке ылайыктуу эмес ошентип жүргөн болсо, биз жакшы жүрөйлү деп, ар бир жакшыдан да, жамандан дагы биз өзүбүзгө үлгү алышыбыз керек. Ошондой эле мына биздин мамлекетти ушундай иштерибиз менен жаштарыбызга айтарбыз, жаштарыбызга баарына айтарбыз, баарына эмес, өзүмө айтарым биринчи. Сен айтып аткан маселеге амал кылып атасыңбы деп мен өзүмө суроо берейин. Элдин астына чыгып, хутбаларга чыгып, жакшы болгула, балдарыңар тарбиялагыла, ой, антыкиле, мынткиле деп коюп, бирок мен аны аткарып атамбы, жокпу? Биринчи суроону мен өзүмө коём. Сен өзүң аткарып атасың ушуларды? Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берип, ушуга аракет кылып, балдарыбыздын таалиминде, тарбиясында болушубуз керек. Бүгүнкү күндө эми ушул болгон окуялар дүйнөгө бизди кандай кылып таанытып койду? Бүгүн эми ааламдашкан учур. Биздин балдар дагы сыртка чыгып окуп атат, биздин балдар дагы сыртка чыгып иштеп атат, бизден дагы Кыргызстандан дагы сыртка кетип аткандар көп. Биз айкөл элбиз. Ушундай иштерде баарыбызга айтарыбыз, бир кадам таштоордо адам эмне кылыш керек? Адам сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Адам деген эмне? Инсан деген эмне? Ар бир нерсенин аныктамасы болгондой, инсан деген сөздүн аныктамасы акыл калчай ала турган тирүү жан. Ойлоно ала турган тирүү жан бул адам экен, инсан экен. Кадам таштоодо биз ойлонуп кадам ташташыбыз керек, акыл калчашыбыз керек. Кур'анда дагы ятафаккарун, яқилун, ятадаббарун, татадаббарун деп келет. Тадаббур сөзү менен келет, тафаккур сөзү менен келет, акыл сөзү менен келет. Тадаббур эмне, тафаккур эмне десе, кээ бир алымдардан биз угуп калдык. Тадаббур менен Кур'анда келген. Кыргызчага которсок, экөө тең ойлонуу, пикир кылуу. Ал эми айырмасы бар десек, алымдардан не дейт? Тадаббур, тафаккур аламды, жаралышты карап туруп тафаккур кылат экенбиз, пикир жүргүзөбүз. Быйыл жаз келди, жазыбызда кече куурап калган дарактарыбыз өстү, бариктарыбыз, помидорлорубуз бүтүн жерден бардык чыгып атат, жамгыр жаап атат, жылдыз, асман, аба, молекула, кыскасы атом айлан бардыгын пикир жүргүзүү, бул некен тафаккур экен. Тадаббур эмнеге десе, тадаббур кандай десе, тадаббур бир ишти аткарсам, ушул иштин жыйынтыгы эмнеге алып барат. Кур'анда эки сөздөн келиптир, бирок ошону айтып атат алымдарыбыз, тадаббурда адам не кылат экен? Бир иш кылсам азыр, бунун жыйынтыгы эмнеге алып барат? Жакшылык болобу? Натыйжасы жакшы болобу, жаман болобу? Ушуну ойлонуш керек. Ошол тадаббур дейт. Ошондуктан биз кадам таштап атканда, ар бир кадамыбызда ойлонуп, мындай иштерде дароо акылман, тил билген, ой жүгүрткөн, тажрыйбалуу инсандар менен кеңеше коюш керек. Мындай болуп атыптыр. Эмне кылсак болот? Пайгамбарыбыз алейхиссаламга Аллах таалам ва амрухум байнахум шуро деп мактоо аятын түшүрдү. Алар өз ара өз иштерин келишим менен, кеңешүү менен чечишет. Ар бир ишибизди жаштарыбызга да үйрөтүшүбүз керек. Бирдек болуп кетсе эле бара калып эле эмес, жок, токто. Мен буну сурайын, түбү эмне болот, каяка алып барат, эртең эмне болот деп ар бир нерсеге акыл калчап иш кылганды өзүбүз дагы балдарыбызга дагы үйрөтүп, биздин Кудайга шүгүр Кыргызстаныбыз бар. Кудайга шүгүр мамлекетибиз бар. Кудайга шүгүр бүгүн мамлекетибизде тынчтык, ал жактарда согуш,
Kudayga şükür bugün memleketimizde tokçuluk, Somali'de açarçılık, Kudayga şükür dağı köp. Şükürlerimiz milyon toltura. Kudayga şükür. Bizde bari jakşı, oşondoy memleketimizge hizmet kılıp, kanday kılıp birimdikten, ıntımakçılıktın, jakşılıktın içinde biz birigip ıntımak bolup memleketimizde saktap kalışыбыз, abroyunda, özünde, çet memleketke jakşı görgözü har birimizdin mildetimiz. Emi biz ıntımak bolsok, biz birimdikte bolsok, biz jakşılıkta bolsok, bizge hiçbir sırttan hiç kim ziyan bere albaş gerek. Bunu bizden tigilgen boz uyumuz, Kırgız uyumuzdan misalı tatna kaygılıp bizge filosofiyası bizge düşündürüp durar. Kırgız uy, boz uy, tik, giyiz, üstünden jambır jağdı, kar jağdı. Oşol boyunca iştegenler bilen surasak, kança yedi 1 tonna, 2 tonna su, 7 tonnaga çeyin öte kaltı jambır jağında giyiz, bardığı 7 tonnaga çeyin suyunu singirip alat deydi. 7 tonnaga çeyin suyunu singirip algan giyiz, Kırgız uydu buzalbay. Kançalık oğur bolsa dağı, bayağı Kırgız uy tügülgen tura verer. Emi anı buzuş üçün, Kırgız uydu buzuş üçün ne kılavuz dese, içine girer. İçine girip durup bir beşilik bir tayak menen tündükte türtürsele Kırgız uy buzulup jatıp kalatken. Bul degen söz biz Kırgızstanda yaşayatkan bardık ulutlar, Kırgızstanda yaşayatkan bardık elder, Kırgızstanda yaşayatkan bardık urular ıntımak bolsak, birimdik bolsak, mamleketimizde Kırgızstanımızda süysök, jakşı sırtka dagı jakşılığın çıkarabız, jamandığımız jaşırabız dese, anda biz ıntımak bolsak, sırttan hiç kanday güç gelip Kırgız uydu tonnalagan sular buzup kete albaganday bekem tura öğretkenmiz. Alemi buzup ketiş üçün işten bolatken. Biz ıntımaksız bolsak, biz uruşsak, biz jangdalsak, biz bir-birimizdi düşünbösek, anda Kırgız uydu buzuş üçün içinen buzganday, içimizde, mamleketimizdin içimiz özü ırkırap tursak, anda mamleketimiz buzulup ketetken. Mundan aytarım, urmatu, elim, jurtum, ıntımakta birge olup, tigilgen Kırgız uyumuzun, boz uyumuzun misalında içimizde beken boloylu, jakşılık boloylu, sırttan gelgen bardığı bizge hiç kanday tasir et albagan dengelde boluştu. Kuday talam barыбызга nasip kılgan bolsun. Cuma günümüzdü kutlu kılsın, mübarek kılsın. Uşul aytılgan meselelerge Allah Taala'ga ümit dua kılatilem. Birinci mağa Allah Taalam nasip kılsın, amal kılgandı. Andan keyin jalpı uqqandarga Allah Taalam nasip kılsın amal kılgandı. Amal menen oşolordu iş yüzüne aşırı menen Kırgızstanda jalpı elderimiz baktılılıkta yaşay vereylik. Amin. Ya Rabbi lekel hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى cuma günümüzde kutlu, mübarek, berekeli olup bugünkü dualarımızı Kudayım kabul kılsın. Elimizge tınçlık, amanlık, bereke, yaşlarımızga insaf, tavfik, tura düşünük, tura akıl, her bir neseni oy kalçap, fikir kalçap, gelişip, sonun işlerde atkarıp, memleketimizge hizmet kılığını barızga Allah nasip kılsın. Bir rahmetike ya erhamer rahim.